Камакта жаткан саясатчы Бактыбек Калмаматов анын атынан жалган билдирүүлөр таратылып жатканы тууралуу кайрылуу жасады. Калмаматов аны бийлик менен сүйлөшүп жатыптыр. Исмаил Саковго, Ахматбек Келдибековго, Өмүрбек Текебаевга жана Жылдызкан Жолдошового каршы көрсөтмө берип жатыптыр деген маалыматтар толугу менен жалган экенин билдирген. Саясатчы мыйзамсыз абакта отурганын жана ага карата каралуу жүрүп жатканын белгилеген. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, мен учурда камакта отурам. Мага коюлуп жаткан айып акылга сыйбайт жана адилетсиз. Бирок сөз башкада. Тилекке каршы, менин душмандарым менин абакта отурганымдан пайдаланып, менин үстүмдөн ар кандай каралуулорду уюштуруп жатышат. Тагыраагы мага байланыштуу ар кандай жалган маалыматтарды социалдык тармактарда жайылтышууда. Мен камакка алынгандан бери бир да жолу сурак алынган жокмун. Жактоочуларымдан башка эч ким менен сүйлөшө элекмин. Бийлик менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатыптыр. Исмаил Исаковго, Ахматбек Келдибековго, Өмүрбек Текебаевга жана Жылдыз Жолдошового карата каршы көрсөтмөлөрдү берип жатыптыр деген маалыматтар толугу менен жалган. Жана кимдир бирөөлөргө карата каршы көрсөтмө берүү да ниетим жок. Андай болушу да мүмкүн эмес. Тескерисинче, мага кырдаалдан көз карандысыз ар тараптан колдоо көрсөтүп жатышкан ар бирине өзгөчө калың элиме терең ыраазычылык билдирем. Аллахым сиздерден эки дүйнө ыраазы болсун. Урматтоо менен Бактыбек Калмаматов.